Адамдын колу менен жасалбаган нерселер, заттар бул жаратылыш болот. Ал эми жаратылыштагы өзгөрүүлөр жаратылыштагы кубулуштар болуп саналат. Жер шарынын өз огунда айланып туруусу, күн, түн, жыл мезгилдери мына ушуларда жаратылыш кубулуштарынын бири болуп эсептелинет. Ар бир мезгилдин өзүнүн өзгөчөлүктөрү бар. Ал мезгилдик кубулуштар болуп эсептелинет. Жаратылыш экиге бөлүнөт. Жансыз жаратылыш, жандуу жаратылыш болуп. Жансыз жаратылышка эмнелер кирет? Күн, жылдыз, булут, асман телолору, тоо, таш, суу, аба. Жандуу жаратылышка өсүмдүктөр, алар бадалдар, дарактар, чөптөр, жаныбарлар кирет, канаттуулар, сойлоп жүрүүчүлөр, балыктар, бактериялар, микробдор да кирет. Ошону менен бирге адамдын өзү да жандуу жаратылышка кирет. Жандуу жана жансыз жаратылыштагы, жазындагы, жайындагы, күзүндөгү жана кышындагы жаратылыш кубулуштарын көрөбүз. Кыш бул кышындагы жансыз жаратылыштын бири кар.